Assalamu alaikum ustaz. Allah'ım seni soluk versin. Uşul жерге келгендерге Allah'ım şifa versin. Устаз, ben жүрөгүм хасатты жана караңгылыкты чыгара албай жатам. Зулум чегиктим. Зулум кылган адамды кас алса болобу? Жанды катуу оорутtu дейт. Allah razı olsun deyip rahmat. Geçirimcilik bu momundun sıfatı. Musa paygambarga oşol zamandın bir jahil nadanı olgan, kapır olgan Karunbay degen bolgan eken. Karunbay bir günü bir soyku ayal menен сүйлөшүp, аны менен зына кылып, анын боюнда болдуруp коюптур дагы, анан элдерге барасындагы мен Musa менен зына кылдым, о ичиндеги бала Musаныкы деп айтасың дейт. Мына ошондо Subhanallah, Allah'ın kalauşunda eкен, barıp elдин barına жайганда Musa paygambarga elдин bari betine tükürüp kalıptır. Be sen paygambar bolsаң, ушунча деңгээлге бардың да дегенде баягы Musa aleyhisselam Allah'a жана, ya Allah, эми сен актык кылбасаң, сен диниңе де пайгамбарга сөз тийип атат дегенде Allah'ın каалоосу менен баягы эл бар чогулган мезгилде аялдын колундагы бала бир бат ичиндеги бала деп айтат. Ошол кадимкидей сүйлөптүр. Мен баландайдын зынадан туулган баласымын. Ойноштук менен туулган баласымын. Бул экөө сүйлөшүп алып жалгандан айтып атат деп баягы бала сүйлөгөн экен. Мына ошондо Musa пайгамбар Аллахка жаланат экен. Ya Allah, ушу Карунбайдын азабын мага бер дептир. Allah'ın өкүмүшүн алгын дегенде, o Allah мага жерди мага бер дептир. Жерди өкүмүн берип, Allah'ın өкүмүнөн Musa пайгамбар, ey жер, Карунбайды жут деген. Карунбайды жутканда тизесине чейин жутуптур. Карунбай, коем Musa деп баягы шылдыңдап туруптур дагы эле. Байылдан чиренип, кээ бир адамдар көздөрүнө май басып калганда, байлык келип калганда, бийлик келип калганда, эмне кылаарын билбей, мындай жашоодо баардык нерсенин баарын бир нерсе менен чечем деп калган мезгилде, мына ошентип Subhanallah адамдар башына байлар белинен батса деле билбей калат экен да. Муну көргүсү келбей баштайт экен. Качан гана дубугуп баштагандан ошондо билет экен. Дубугуп ошол нерсе жардам бербей калгандан ошондо Кудай дейт экен. Ага чейин таянар тоосу, акчасы, бийлиги, мансабы боло берет. Мунун баары убактылуу. Кыргызда сөз бар, мээнет жалпак не дүйнөмдө тоолок. Анан кийин жут дептир. Жут десе белине чейин жуттур. Ey Musa, болду эми оюнуңду токтот дептир. Сыйкычылык кылып атасыңбы дагы? Алланын өкүн жерге жут дегенде баягы ушу эмесине чейин, тороосуна чейин кетип калган, боюна чейин кетиптир, жүрөгүнө чейин. О Musa мени кечирип кой деп кыйкырып баштаптыр. О Musa мени кечир, о кечир дегенге болбойт. Жут деп. Жут дегенде ушунча жутуп болду. Кечирип кой деп ушундай бир өгүздөй өкүрүп аттыр. Дагы да жут деди, ошол жер жутуп кеттир. Акырында жөн жутпай, кээ бир алымдар айткан, кыямат күнгө чейин Карунбай жердин ортосунда тозукко чейин сорула берет экен. Уж токтой эле экен анын жер соруп кетип баратканда. Анын малдары ташка айланыптыр. Бүт нерсе, дүйнөсүнүн баардыгы тең, алтынын баары тең, Subhanallah жер жуткан экен. Мына ошентип турган мезгилде Алла Таала Musa пайгамбарга кайрыптыр. Ey Musa, сен өтө ташбоор адам экенсиң. Ушунча ташбоор экенсиң. Ya Allah, мен өч алдым дегенде, сен өтө ташбоор экенсиң. Эгерде ушу Карун дейт, о Allah кечир деп койгондон бир эле жол, ey Musa кечир дебестен, о Allah кечир деп койгондо мен муну кечирмекмин дейт. Дагы бир риwayatта мага кайрылганда дейт, сага кайрылганда мен аны кечирмекмин деген экен. Канча күнөө кылса дагы. Хадиси Куддуси деп болсо Алла Таала айтат, адамдар дейт, күнөөнүн океанына кирип кеткен экенбиз. Алла айтат, күнөөнүн океанында жүрүшөт. Бирок мен сабыр кылып кечирип атам дейт Алла. Карачы кандай нерсе. Ибрахим пайгамбар биринчи асманга чыгыптыр. Алланын каалоосу менен биринчи асманга Ме'раж деп коет. Пайгамбарлардын Ме'ражы көтөрүлүүсү бар. Биринчи асманга көтөрүлгөндө асманды кыдыргын көрөт дептир. Кыдырганда жерде караса бирөө зыны кылып атыптыр, бирөө киши өлтүрүп атыптыр, бирөө дагы бир нерсе күнөөлөрдү кылып атыптыр. Ошол мезгилде
İbrahim Peygamber, o Allah, bu adamdı jutkup sal, bu adamdı örttep sal, o degende örttönüp jutulup uşun debeptir bayan. Akırında Allah Teala ey İbrahim tokto jerge düş deptir. Jerge düş kayıp. Sen birinci asmanga çıkıp al öyle değil. Adamların uşunda görmeden uşun kançasını jok kıldırıp saldım değil. Men bolsam bunu günüge görüm deyim. Birok geçirip atam deyim. Allah kechirimdi. Kechirimdilikte kılgan jakşı görüp. Demek ki onlar yüreklerden Subhan'a geçirip koyыңыздар. Göçe geçirimlik jön aябай көп nerse var. Aytayın деген nersem, albatta Subhanallah. Бар адамдар кээ gözüngde bir nerse görünbey algan bolушу мүмкүн. Бирок geçirimli болгон Allah'a, анын пайгамбарына жагымдуу. Keçirimli бололу машалла. Макулбу? Keçirimli бололу. Анткенсе бүгүн ырайым кылсаң бирөөнө, Кудай Таалам кыяматта сага ырайым кылат. Ким күнөөсү жок бар экен? Күнөө менен барбыз. Ошо менен жок деген бирөөнү кечирген себебин Алла бизди азаптан кечирибизсе жаманбы? Жакшыбы? Ушундай. Бизге дуа кылып коюңузчу дейт, дуа кылып коюңузчу. Балалы бололу дейт. Иншалла Алла бала берет Кудай кааласа. Кааласа кыз берет, кааласа эркек берет, кааласа экөөнүн тең берет, кааласа бербей коет экен. Алланын иши экен. Ошон үчүн Субханалла, некен ниет кылабыз. Үмүтсүз бир гана шайтан. Кыямат күнгө чейин Субханалла үмүт үзүлгөн. Муну куйругу кесилген анын. Бирок бизде сөз бар кызда. Түрүүдөн үмүт үзбөйбүз. Түрүү адамдан эч качан үмүт үзбөйбүз. Көзү жылтырап турабы? Демек жашоо уламады. Рызкын уламады. Өлгөндөн кийин гана анын тагдыры чечилди деп айтабыз. Ушул. Assalamu alaikum. Менин эң чоң өтүнүчүм бар эле. Жолдошум 5 жылдан бери ичет. Үйдө тынчтык жок. Тапканын үйгө алып келбейт. Биз менен иши жок. Калпты көп сүйлөйт. Арманын айтсам түкөнбөйт. Сизден үмүтүм чоң. Аракты ичпей турганда кылып бериңизчи. Сизден Аллах разы болсун дейт. Ошо? Субханаллах. Байке, ичпей болду. Эмне тынчып калды? Ошондой, мына бул эмне дейсем, акмактын давасы сүкүт, башка сөз жок. Көп адамдар арак ичет. Анын негизинде Алла арам кылган нерсени адал кылып болбойт. Мен дайыма айта берем. Мына ошо ичип аткан адамдар эң нарса ит бар го, ит. Ошонун алдына бир стакан коюп койсоң да өмүр ичпейт. Чын бир стакан өмүр ичпейт. Чочко бул нажас. Чочконун алдына койсоң ичпейт. Бүт эле нерсени жеп салат деп ара ичпейт экен. Эми айтайын деген нерсе, адамдар кыямат деген нерсени унутуп калат. Негизи 12 жаман касиет пайда болот экен. Ошол ара ичкен адамдарда. Ошонун бирөөсү мына айтып аткандай. Анын уят сыйыты жийишилип калат. Ал эми адамдын уяты жийишилип калгандан кийин болду калган нерсе бүттү деген сөз. Анан кээ бирлериңер бар, мен жатып ичпейм да деп кээ тойдо ичип коем. Айырмаң жок. Экөө бүт бирдей эле. Бир тамчы менен бир систерин ичкен экөөнүн айырмасы жок. Ошол себептен Субханалла мына жана алып берген, саткан, бүт бар бирдей күнөөкөр болот. Мисалы тиги бар зына кылдыбы, ошо саткан адам да зына кылды. Алып берген адам да зына кылды. Баш жазган сооп эмес. Кээ баш жазган сооп деп менен сооп кайнатып салган. Сооп эмес ал. Ошол Субханалла арак жасаган адам дагы, саткан адам дагы, алып берген адам дагы, ичкен адам дагы, чогуу турган адам дагы бирдей тозокко түшө турган болот. Мунун орду бирөө эле. Ошон азыртадан тобо келтириле буга. Мынакей бир үй биле бузулуп атат. Бир үй биле бузулуп атат. Демек, астагфирулла. Мен көп сөз айткам бул жөнүндө. Эми акмак, мисалы ушул жерде кез байкелер келип атат, эми себеби бар экен. Себеби дегенибиз көп убакыттарда көз тийген менен, жанакындай нерсе менен адам өзүн кармай албай калат. Руханияты начар. Ошонун себебинен бир аз болсо тазалангандан оңуна келет экен иншалла жеңе. Дуа кылып коюңузчу дейт, дуа кылабыз иншалла. Так, бул дагы ушундай бир экен.
Кайынжурт тарабынан мени карылап, жүрөк оорутуп, кыжалатчылык кылган маселе көп болот дейт. Эми кайынжуртка эмне ала тиешиң бар эми? Бу эгер эркек боло турган болсо, кайынжуртуң менен аяк эмне тиешиң бар? Эркекте мына өзүнүн коросу бар, кайынжурт эле жүрө шарт эмес. Эркек болсо. Анан эми субханалла эгерде кээ бирлерге кызыңарды берип алып, дагы эле күйөө балага асылып аткан болсоңор, анда бул акмакчылык. Бердиңби кызыңды? Эгер зулум мындай берердин алдында ойлонуш керек болчу да. Мен бир досум айткандай, тийгенге чейин, алганга чейин мына көздү ачып тура алыш керек болчу. Эми алгандан кийин тийгенден көз жумуп жашай бериш керек да болду. Ошонун баардык нерсесине көнүш керек. Анан кээ бир убакта ушул нерсе болот, астагфирулла. Кайынжурт. Эми бирөөнүн кызын алдың, кызы жакшы дагы энеси менен атасы жаман болобу? Бирөөнүн баласына тийдиң дагы, эми анын энеси менен атасы жаман болобу? Барды келди, эркектин же аялдын акмактыгы бул жердечи. Эми кээ бирлердин акылы кем болот экен, эмне кылайын эми? Илим алган эмес, билбейт. Андай бир кандай десем, адамдар менен ушундай бир бул башка бирөөнүн кызы экен, башка бирөөнүн баласы экен деген билбеген аялдар, эркектер бар экен. Эмне кыл дейсиңер эми? Акылы пас адамдар менен эмне кылабыз? Акмактын да сүкүт, баягыдай өзүнө жараша мамиле кылып коюп жүрө бериш керек. Күлүп коюп жүрө бериш керек, машалла, болду. Анан эми эгерде эркектер көрүп аткан болсоңор, аялыңарды үй ата-энең ушунчалык кыйнап, кыстап, жана бала бакырың менен ажыраштырып ийген атат. Андай эле бар, шарият боюнча өзүнчө бөлүнүп жаша. Мен атамды энемди карабай каламбы дебей эле кой. Бар өзүнчө жаша. Анан мынекен ошол мынекен өзүңдүн балаңдын энесинин нервин жанакы акыл немелерин сактап кал. Анан мисалы бүгүн бир катынды кетирдиң бала бакырасы менен. Эми эртең башка катын алып келсең эмне тигилер соо коет деп атасыңбы? Ошол да. Ошол себептен бар дагы өзүнчө бөлүнүп жашап тур. Ата-энең менен апаңа түшүндүр. Мен мындай жашай турайын. Могунча 4 бала болуп кетти, 5 бала болуп кетти, 10 бала болуп кетти. Ушу балдарымды суга сактап калайын. Силер мынакей деп турам, мисалы ошону бир эле сен башына жаралып калган жоксуң. Бир туугандарың бар. Ошого да айтын, ата-энем менен субхан жаша кылайын. Мына үй жай мынакей, мындай деп. Ушунда кылганга туурарак болот. Бирөөнүн кызын 2-3 баласы менен кетирип ийгенден көрө. Анан жөн эле кичине из-за болезни деп коет го, кээ бирлеринде жалгыз жашайм деген, күйөөмдү бөлүп кетем дегендер болсо, өлүп кете алар. Болду. Ажыке канткенде сиздей адам боло алабыз дейт. Мендей болбой эле коюш керек негизи. Мен өлө күнөөгө мен биякта айылдагылар айтып болуш керек мен ким экенимди. Араң эле отурат болсоң, кээ бирлер неужели депчи. Ошондой неужели деген адам. Ошо мендей болбош керек. Имам Абазамдай болуш керек, машалла. Сахабалардай бололу, машалла. Кемчиликтүү дүйнөсү. Оңолгонго аракет кылып атам мен дагы, машалла. Ассалам устаз, мен кече 5-нчи күнү катыштым. Депрессия болуп ооруп дары иччилем. Ошону кайрашталып, коркунучтан көбөйүп атат. Ашкадан дагы язвасы бар эле. Шафран газдан ичсем дагы ооруп атат. Сизден жооп күтөм дейт. Келе бериш керек бул келе бериш керек. Болду ушул эле. Так. Ассаламу алейкум устаз, сиздин Алла разы болсун. Оорубаңыз. Менин Талгат деген досум бар. Мага таарынып жүрөт. Кечирим сурасам да таарынып жүрөт. Эмне кылсам болот? Жакшы көрөм сени. Жакшы көрөм аны дейт. Талгат деп. Эгер эркек болгон болсоңуз бир жолу айтып койсоңуз болот. Анан аял менен эркек дос болбойт. Кээ бирлер досун эсип келет бир аялдычы. Кандай дос экенин түшүнбөйсүң. Аял менен эркек дос болбойт, ушуну эсиңерден чыгарбаган. Невозможно. Болбойт андай. Досум деп айта албайсың. Макулбу? Жөн эле кофе ичип жүрөбүз. Жол сендей 4 эле адам өзүнүн жакшы көзү менен карайт аял кишиничи. 4 эле адам жакшы көрүп карайт. Биринчиси өз атаң. Бир тууганың, күйөөң анан балаң эле болду. Калган баарына сен бир жериң керек. Бир нерсеге керексиң, то есть так айтканда. Бул ачуу сөз. Мындай культурный айтылган. Бирок ушул нерсени унутпаш керек. Ушундай нерсе. Ошон үчүн кыз менен дос болбогула, алтындар, макулбу? Дос жок. Анан субханалла, ал досчулук көбөйүп кетет.
Анан доспуз деп кээ бирлер ушундай өтүп калыптыр азырчы. Эми мындай кичине близкий контакт кылып койдук дос менен. Близкий контакт зына болот. Чүнктү ал эми эгерде досуңуз эркек болсо, ассаламу алейкум менден кетсе кечирип коюңуз, чыгыңыз, айтып коюңуз болду. Иншалла сизден кетпесин. Анан эми жакшы көрүп деле анан бир мезгил түшүнүп алар иншалла. Так, жээним бар дейт, баспайт, турбайт. Жөндөй коюңуз, алып келбей коюңуз. Менин короомдо мал алып келип киргизсем өлүп калып жатат. Эмне кылсам болот? Так. Бул көп убакыттарда ушундай мен өз практикада болгон. Кээ бир адамдардын сарайына эле мал алып келсе, мал өзүнө туруп өлүп калат. Анан ошол жерге, ошол территорияда негизи көп убакыттарда жакшы болбойт экен да. Анан жанакы эле эме кылып эле желелерди алып, биринчи желе, ошо сарайда бар желени баарын алып туруп, машалла. Анан жанагындай бир эмеге эле, мындай сууга эле аятул күрсүнү болушунча окуп эле, канча болсо да окуп туруп, анан кийин ошо сарайдын бүт эме стеналарга чачып, анан кийин сыртына да чачып туруп, анан кийин мындай илгери кылгам да анычы. Анан ошондон кийин баягы байкенин мал салуу ордуна келип өлбөк. Анан кийин китептерди кийинчерээк алса, ошол жанакы жин шайтандар субханалла ошол үйгө кирип алып, малды да киргизип өлтүрүп турат экен. Мына ушуну кылып койсоңор болот. Эгер малдар барлар, жана ат башын ары, жана эмелерди мал менен алектегендер, жанагындай эле эмеге эле чоң эле бир мындай флягага аятул күрсүнү өзүңөр окуй, эч ким окутпай эле, жалдап келбей эле. Анан окуп туруп эле ошо желе алыш керек биринчи, бирок желени алып коюш керек. Ошондо жакшы болот. 1 жашка чыга элек эмчектеги баланы эмизген келинди албастыр басат экен дейт. Эмне кылыш керек дейт. Эми уланмада бул сыртынан болгон нерселер, оңой эле нерсе. Бакара сүрөсүнүн ва илахукум илаху вахид хуар рахманур рахим деген аят бар. Ошол аятты 163 аят карылар билет да. 163 аят ошол экени дайым такай окуй берсин. Аны ошон 100 жолу окусун керек болсо. Ошондо анан иншалла Бакара сүрөсүнүн 163 аяты ва илахукум илаху вахид хуар рахманур рахим. Мына ушуну көп окуй берсе, басырып баскандарды кетет. Эң чоң аят, улуу аят. Акыйкат аят. Ассаламу алейкум, жашым быйыл 30га келди. Канча рет кылсам да эч эле үйлөнө албай жатам. Жамаат менен бирге дуа кылып коюңузчу. Атым Манас. Амин. Кудай Таалам каныкей берсин. Манас окумарлы? Манас окугула. Эскиден калган бир жомок, бирок субханалла дух берет, субханалла. Мен машинада кетип барат, көбүнчө кебинде Манасты коюп алам. Анан коюп алып, деп баштаганда баягы Москвага бардык, Питерден субханалла Манас айтты. Бу аятты ушундай жыргадым беле. Сонун айтат экен балачы. Өзү баягы бизге илгертен ата-бабабызга ушундай дух берип келгенде, жан дүйнөсүн кызытып келген, мекенин коргошко мүмкүнчүлүк берип келген, жалаң эле ошол мезгилде коргош гана керек болгон да, болбосо бас болмок. Ошол Манастагы нерсе субханалла окуш керек, угуп коюш керек. Мага ошол жер бир нерсеси жагат да, бир жери чындай кара сөз менен айтып берейин. Бок мурун аш берем дептир. Анан жөн турбай элдин баарын кыйнаптыр. Аксакалдар чогултуп, додо эт кылып, мындай бир үйө камыр кылып, мындай бир толосуну борсок кылып, анан 4 тараптан эл чакырыптыр. Мына ошондо жөн турбай акырында кошуна деп манжу менен калмак менен манжуну чакырыптыр. Бул Кытай туугандарды. Ар жакка бер жакка метет, чет Бейжиңден бери кишилер келиптир. Ушундай болуп турат. Анан бир мезгилде алдына тигилердин жанына койсо, тигилер баягы ачуу тамак жегенден көңүл калып элер да. Алдына эт ап келсе деле ары тебет дейт, камырап келсе арды борсонуп келсе чачы ет дейт. Анан кийин субханалла кой эми деп конокто эле баягы кыргыздар конокто баш ийип турат экен. Бир мезгилде акырында ачуусу келип ушун биз конок болгонго силер бизди татыктыз коноктоп койдуңар. Биз нормальный коноктоп койдуңар да, анан баштаптыр анан. Мынакейде анан кийин жөн турбай эң жакшы болгон Манастын аты ким эле? Атынын аты ким эле? Иә. Айттыр. Аккуланы бересиңер дептир. Ары ойлонушат, бери ойлонушат, Манас өзүнчө тияктуу жыргап атат, айтпайт, бок мурун ары бери кыймылдайт, эмне кылат, бир күнү кылсам көзү томуп жетип кетти. Көрсө баягы калмактар чаап ийиптир.
Мына ошондон билинип калып анан ызычы болуп, анан манас келип туруп эмне болду десе, ушундай момундай болот десе, анан акырында аксакалдар айтты, кой акбараны берели. Аккуларды бербесек болбойт десе, анан ошондон манас айтты, ушул жер важный момент деп. Азыр дейт, силер атыңарды берсиңер дейт. Атыңарды минип алып, үстүңөрдөн чаппайбы дейт. Анысы аз келгенсип, кыз балдарыбызды чаппайбы. Суук колдорун койнуна салып албайбы. Акырында эмне кыларын билбей дейт да. Биздин тилибизди дейт, итжер менжир манжудай кылбайбы дейт. Тилибизди бургандан кийин дилибизди урбайбы. Манасыңар түрү турганда дейт, түрү турганда. Атты берем деп айткан аксакалса курган турбайсыңар дейт. Мына ошончо ушул сөз мага аябай жагат. Тилиңерди бербегиле. Тилиңерди унутпагыла. Тилиң бергенден дилин берип коет. Динин сатып коет батылар. Кыргызда сөз мында пайгамбар хадиси бар. Аял өзүнүн дининде болот. Аял күйөөсүнүн дининде болот. Ал эми субхана коом болсочу, тил каяка көбүрөөк бурган ошонун дининде болуп кетет. Биз азыр көп убакта көп нерсени жоготтук деп атабыз. Ошо тилибизди жоготкон себебинен искиге көнүп кеткен үчүн барыбыз. Субханалла. Азыр каада салтыбызда жоголду. Сый урмат жоголуп бартат. Жаш балдар сыйлабай калды. Ассаламу алейкум билбей калды. Ушундай нерсе баардыгы губка боб болуп калды баардыгы. Mesela trikata olup kaldı hazır. Subhanallah. Ошол себептен тилди бербегиле. Дилибизди берип салбайлы. Макул бу? Түшүнөсүңөр мени? Бул жерде тургандар балам орусча сүйлөп калды деп, аны мен орусча жооп бериптим эле. Баламды орусча садикке берип койдум эле. Орусча сүйлөгүлө деп атат аны менен. Ай кыргыздар угулачы. Керек болсо үйрөнүп алат кийин. Ана маданият эмес, орусчадан келгендер айткылачы. Маданият барбы ошол жерде? Сұрады бұны. Маданият бар ғой? Жоқ. Ошон үчүн кой. Өзүбүздүн маданиятыбыз, каада салты, тилибиз бар. Унутпайлы. Манас окугула. Манас чын деп ойлойсузбу? Мындай же жомокпу? Өзүндө бар да айтылып турбайбы? Кээ бири калп, кээ бири чын. Кээ бири чын. Ошондой. Бирок жакшы жагын алса болот иншалла. Так, менде суроо бар. Апам жакында өтүп кетти. Тирүүсүндө көрбөй калдым. Сагынып топурагын шаарга үйгө алып келип катып койдум. Сагынганда карап коюп турам. Кылган нерсем туурабы? Кантип оңдосом болот? Үйдө урушуп атат. Туура. Үйдө урушуп аткан туура. Үйдөн мүрзөнүн топурагын үйгө алып келбегиле. Кереги жок нерсе. Бул илгертен баягы бизде баягы кичине жаш бала куса болгондо бар топурагын чытатып койчубуз. Бул да болсо бир мындай жүрөгүм бир болт деп келет да. Аны эми бул киши азыр бул Алланын койгон тагдырына ыраазы эмес. Бул мисалы бирөө каза болду, бул тагдыр болду. Тагдыр жазылган нерсе болду. Демек өтүп кеткен адамдардын аркасында субханалла аза күтүү 3 эле күн негизи. 3 күндөн кийин жашы уланат. Аял үчүн 4 ай. 4 айдан кийин башка күйгө тиет ал. Ушундай нерсе. Эркек үчүн бүгүн каза болсо, эртең үйлөнсө болот. Аза күттү. Өмүр бою аза күтүү жок. Бул анык чындык, ачуу чындык. Жашоо уланат. Болду. 4 ай дегендин да өзүнүн хикматы бар. Ошондой нерсе. Мурасы бөлүнүш керек, канча нерсе бар. Анан эле анын аркасынан куса болуп, анан тигиндей болуп, жок, туура эмес. Топуракты тем более үйгө келип алган болсоң туура эмес. Апардан пойлага чачыйда кое бер ал кишини болду. Кое бериш керек. Айтында кыргызча айтып кой. Апа жаткан жериңиз жайлуу болсун. Аллам сизден ыраазы болсун. Азабынан сактасын. О, Алла апамды сакта. Азабынан деп айтып койсоң, мына болду. Кое бер, бүттү. Өтүп кеткен адам кереги жок. Негизи эле өткөн адамга эмне керек? Баарыңар да билесиңер, молдулар айтып эле атат. Кээ бирлериңер жок, тигиндей мындай деп дагы моюн албай атасыңар. Өлгөн адам, кыргызда сөз бар. Өлгөнүн өз шору, көмгөндүн өз шору. Өлгөн адамдын шору дегени субханалла, тагдыр чечилди, ахиреттен тозоңду бейишин көрүп баштады. Өз шорун көрүп атат. Эми биз болсо түрүнүн шоруна өтүп алдык азыр. Анын аркасынан кой союш керек, жылкы союш керек, анан аш өткөзүш керек, кыркылык бериш керек. Мунун баары жок нерсе. Шариатта шырсында да жок бул нерсе. Эч качан андай нерсе болбойт. Мынакей адам каза болдубу? Ошол заматта эгин табабыз, көзүн жабабыз. Ошол замат субханалла жылуу суу менен сидир жамбырагын кошуп алып,
атыр менен коптуруп денесин баарын жууп, нажастын баарын тазалайбыз. Анан кепиндейбиз. Аял болсо 5 кепин, эркек болсо 3 кепин кылабыз дагы. Анан кийин субханалла жаназага даярдайбыз. Ушун даяр болду да анан күбөрүн тезтик менен казабыз. Жаназага чакырабыз элди. Анда куда сөөктүн баарынан тиги тияктан бери аны чакырып кереги жок. Алардын баары өзүнүн турмушун көрө берсин. Анан кабар берип коюш керек, баландар каза болуп калды. Бир убакыт болгондо Куран окутуп келер. Жетет. Бирок алар куда сөөп кел, анан туруп, анан албаны чакырып, 100 кишини чакырып, ызычы болуп, эт союп кереги жок. Тегерекчилик кошуна колоң деген бар. Туган урук деген бар. Ошо менен эле болду. Жаназа окулат, апарып коюлат, Куран окулат, келдиң бүттү. О мен 3 күнгө чейин ошо жан казан асылбаш керек. Түтүн чыкпаш керек ошо үйдөн. Болду, бүттү. Анан жетилик, 40 деген нерсе жок. Мунун баары адат. Бул адаттагы сол христиандардан келип алынып калган. Ушундай нерсе. Эми ушул шайтан айткандай булар дин деп аткара берет, кээ биз жөн бир нерсени дин деп аткара берет. Дин эмес ал. Жакшы бала болсоң аркасынан намаздан кийин дуа кылып тур, болду. Анан мүмкүнчүлүк болсо, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл өткөндө анан мүмкүнчүлүк болсо, субханалла, тамак берип койгула, Куран окутуп койгула. Жетет ошол. Ар пайшамбылык, ар нерсе, андай нерсе жок. Намаздан кийин дуа кыл, мешитке барып дуа кыл, алла бин намазынан 2 рекат намаз окуп дуа кыл, шамдан кийин. Мына ошолорунан бүттү. Анан калган нерсе. Кимге тамак бериш керек эле десе, субханалла, чынында курсагы ач, кедей, жанагындай бир курсагы тойбогондорго, ошондойлорго аш берилет. Анан биздикилердинчи, курсагы ач элек жаткан адамдарга тамак бересиң да. Курсагы ток, ошондон жилик талашат. Бул жамбаш мага, бул каржы сага, бул далы мага. Адамдар эмне ошо жилик талашы менен алек болот. Эмне үчүн? Эмне кимдер талашат билесиңерби? Курсагы ток адамдар. Илгертен жана сада өтүп кеткен адам садака кылыш үчүн эмне кылыш керек эле? Кедей кембагалдарга, мусафирларга. Эгерде чын неме болсо, мынакей көчө Баткен газият экен, же кайсы газият экен, субханалла, же нарын экен. Ошо жерде бир үй бүлө эме кылган экен. Бул жерде муфтияттын өзүнүн эмеси бар, группасы. Ошол жерде ушундай нерсе бар экен. Жанакыл эменики бир киши 40 ылык бермей экен, анан ошол 40 ылыктын акчасын чогултуп медресеге берип койгон экен. Ушинтип коюп кой. Берип жакшы көрүнбөйсүң, бербей деле жакшы көрүнбөйсүң дегенчи айтачы. Кан мындай болсоң да мамайдын көрү, тигиндей болсоң мамайдын көрү. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, анан көптөгөн эмне үчүн мигрант болуп жүрүп десе, мына баягы Москва, Питерге барганда суроодон 10дон 15тен ашкан суроонун алып койдук биз. Эмне үчүн дегенде ал жөнүндө чубак ким жооп берген экен. Ошону алып салдык. Кандай десек, ошол жерде ушул Куран окутуунун айынан, аш берүүнүн айынан, атасы өлүп калгандайын аркасынан жылкыларды союп салган карызды кутула албай Россияга кеткендер көп экен. Чын айтам, бизде 10%-лерде мал болсочу, калган 90%-де мал жок. Ошондо шариятты оордотуп салдыңар дагы эле, ата бабабыздын салты, менден сурала салт. Мен имам болгон 27 жыл болду. Имам болгондо мен мамамда кичинекей бала болчумун. Ошол Советтер Союзу жаңы улаган жыл болчу. Ошол мезгилде дасторкондо бир эле момундай эле эме турчу, жанакыл борсок. Анан мындай эле бир сарымай турчу, анан чакмак кант турчу. Анан ошондо кээ бирде бир кой же болсо өтө эме болгондо бир жылкы соючу. Ити ошондо да эт артып калчу. Аксакалдар ким, жаштар кирчи деле эмес ал мезгилде. Жумушка кетчи. Анан каяктан салып чыгарып атасың, түшүнбөй койдум. Банан дегенде кыргыздын асыл өспөйт бизде банан, ананас өкө. Каякта өсөт айткыла анан. Баткенден лимон көрдүм ланда, жердин астына тигишет эле парник менен. Жок, андай көргөнмүн, банан, ананас, салаттын 24 түрү, зачем бүт бар рия. Көргөзмөлүк. Ошон үчүн субханалла өлгөн адамдын үстүнө көмгөн кылбай түрүлөр айланайын. Ошого кеткен акчаңды андан көрүп, мен сага билесиң айтайынбы? Бар, умрага барып келчи. Анан ошол жерден анан атаңа умра кыл, энеңе умра кыл, соом багыштасаңчы, 100 адамга, 200 адамга тамак бергенде жакшыраак сооп болот, иншалла. Ой, кечирип коңуздар, уруш баштадым, молдочулук баштадым. Молдо урушуп сүйлөйт деп айтат. Бирок кээ бирде айтам да, мындай мына лайфхак деп атасызбы азыр?
Bunu oğlunlar daima aytат sizlerge. Оңолунун жолун, өсүүнүн жолун, бүтүнө жакшылыктын жолун молда айтат силерге. Бирок эч ким бири айтпайт, мисалы алсачы, мал сойбо деп ким айтат кана? Сен айтты беле бирөө? Айтпайт. Президент. Поддержка. Жердеги себеп. Ал айтып атат, сойбогула, аңсырап кыргылбагыла. Анан кийин мисалы жанагындай эме кылып атасыңар, той берип атабыз. Эми той бербе деген жокму? Бер айланайын. Үйүңдөн этегиң май болуп берип койчу. 5 gün. İşte үйüңө берип кой. Тиги жерге барып алдың, бир столуң эле 2,5-3 миң, 5 миң сомго чейин төлөйт экенсиңер. Мисалы алса, укмуш сүйөм деп үйлөнүп турупчу, бүт нерсени кылдырып туруп, 5 күнөн кетип калат келиндер. Миллион, 1,5-2 миллион сом коротуп туруп, суманы той берген. Иши дагы эме? Эмне жана кредит. Айтайын дегендер субханалла. Шариат деген сөз, жашооңду оңдо деген сөз. Шариат деген бул жөнөкөйлүк деген сөз. Эгерде чынында шариат менен болгондочу, кыргыздын субханалла 195% уже бүт бартын бай болмок. Биздин субханалла жума сайын элечи пайшамбылык кылган эле субханалла бизди кедей кылып коймок болду. Бир кой, семиз кой 20 миң сом. Дасторконуң 10 миң сом. Карасаң, эми бензин сен алып бир жумага өлгөн адамга итке темек эмне кереги бар дегендей, субханалла, ал киши сенин этиңди, бананыңды жебейт уже. Жөн эле көргөзмөлүк үчүн 50 миң сом затрат кылып атасың дагы, ал 50 миң балаңдын носки жоктурат, турсий жыртык. Аялыңа кийим алып берип койчу, андан көрөчү. Намыс кылып, мен эркекмин, сен эркек эмессиң, сен лохсуң. Ушундай да. Моомдан мынакей, моо менен кел. Так, ден соол калган көп жашаңыз. Кайненем мени каргайт. Күйөөмдү дагы каргайт. Кыжаат болом. Акча көп сурайт. Бирок берсек деле айтканын баарын кылсак деле ыраазы эмес. Аябай жок көрүнүп кетем. Жек көрүнүп, бирок күйөөм үчүн чыдайм. Бура молодец. Каргышы как башына бере бер. Эркектер. Ата-энени сыйлаш керек. Аябай сыйлаш керек. Укмуш сыйлаш керек. Ата-эне сеники бирөө эле. Бирок субханалла, эгерде сен өз үй бүлөңүн ашпай турса, шариат ата-энеңе бер дебейт. Эгерде сен ата-энең менен бир жашасаң, мисалы мен ата-энем менен бир жашайм, мен мактануу менен айтам кээ бирдечи. Биз ата-энем менен жашайм, анткенсе бейиштин дарбазасы менин үйүмдө. Аябай сыйлайм. Жада калса, мисалы азыр мен азыр бир эме кылам, бир жакка барыш үчүн мен машинеме бензин кылыш үчүн апамдан сурайм. Мен 50-ге чыгып бартам уже. Эмне үчүн деген суроо болушу мүмкүн да. Эми кээ бирде чөнтөгүмө акча салып коем дагы, аны айтып коем. Мен да бүгүн акча салып алдым, акчам бар. Анткени сурайт да, бир жакка баратсаң, акчаң барбы депчи. Ошону заранее айтып коем. Что баягы апамдын көңүлү ооруп калбасын дейт. Анткенсе анын көңүлүн оорутушу каалабайм. Анан көп убакытта ата-энени сыйлоонун деңгээли ушунча билем, мен дайыма айтып берем, ата-эне сыйлаган кор болбойт. Туура. Бирок кээ бир убакыттарда мондай бир сен мага беришиң керек. Бирөө айтат баягы мен күйөөгө тие албайм азыр дейт. Эмнеге тие албайсың десем, апам айтты дейт. Мен сага ушунча каражат короттум, окутуп, чокутуп. Эми ошону актамайын тийбейсиң дейт экен. Ошону мага иштеп таап бересиң дейт экен. Эми ал насибинде субханалла айына 15 миң отурган болсо, ал окутуш үчүн 500 миң короткон болсо, анда качан күйөө тийиш керек болот? Акташың керек деп айтат экен. Болбосо кечип кетем дейт. Жок, мындай болбойт. Деген кээ бир убакыттарда ата-энеге акча берүү керек, сыйлоо керек. Бирок өз үй бүлөңдөн ашканда. Ата-энелер бирөөнү мына эптеп балам тырмаландап жүрөт. Сен болсо субханалла мен баландай кылат элем. Мен тойго бармакмын бер, тиге бер, силер мени актабай атасыңар. Мына молдун айтып ата-энени сыйлаш, ата-энени сыйлаш керек. Бир сөз сүйлөбөгүлө. Жаман болсо дагы, талап кылып аткан болсо дагы. Болсо бер, жок болсо декен азыр болбойт а, болгондо берем деп эсебеткиде. Анан ата-эненин каргышы кандай да өтөт. Сенде балам жок десе. Бирок ошондо дагы шариатта деңгээли бар анын өтө турган. А кээ бир сөздөр өтпөйт. Макулбу? Ошон үчүн мен ушундай айтам.
Kırgızda söz men ayткан жокмун. Каргыштын как башына деген сөз бар го. Бул пайгамбардын хадиси. Качан адамга мисалы бирөө каргаса, каргыш биринчи асманга чейин барат экен. Анан ыл дейт өзү жанагындай бир мындай өйдө чыгып турган ылдын катуу мындай күүлөнөт го. Күүлөнүп туруп баягы каргалган адамга барат экен. Эгер ошо каргалган таттуу болсо ошого тиет экен, эгер таттыксыз болуп болсо каргыш кайра каргаган адам өзүнө келет экен. Ошондон кыргыздан сөз калган. Каргыштын как башына деп. Өтө көп каргышчыл жанагындай бир адамдар менен эмне болуш керек экен? Этият болуш керек экен. Каргабагыла. Кудайым сактасын. Эми буларды болсо Инстаграмга алып туралы, машалла. Аллахым ыраазы болсун. Биздерге кечиресиздер. Убактыңыздарды алып атам. Бирок сиздердин баалуу убактыңыздарды жоготкум келген жок. Урматтууларым, Алла Таала береке берсин. Элибизге тынччылык берсин. Кээ бир сөздөрдү грубый айтып койгон болсом, мен тамаша айтырам, мен тоолукмун, эт жейм, ошон үчүн шаардык молдолордо культурдан сүйлөй албайм. Таң каптын айткан жакшы көрөбүз, тарсты бетке чабабыз. Анан кээ бир сөздөрүбүз кат тийип калган болсо кечирип коюңуздар. Кээ бирлердин жүрөгүн ооруп койсом кечирип коюңуздар. Балким туура эмесирээк жооп алып алган болсо тоже кечирип коюңуз. Субханалла. Айтайын деген нерсем ушул эки. Ниетиңиздерди туруңуздар, машалла. Баарыбызга иман хидаят берсин, баарыбызды Кудайым кечирсин, райым кылсын, эл журтка тынччылык берсин, фитна фасадан сактаганы болсун. Аллахым өзү сактасын, Кудайым өзү сактасын. Баардык жанын өзү колду өзү жолдоп, кыргыз элге тынччылык берсин, береке берсин, падышабызга оомат берсин, кылып аткан иштерине береке берсин, кыргыз элин оңдой берсин. Аллахым жакшы көрсүн. Амин.